Барыңыздарга ассаламу алейкум урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен акыркы кабарлар лайв каналы жана ошондой эле мен Нурислам Умаров. Достор, барыңыздарга маалым болгондой, биз жакынкы аралыкта жаңы 2019-жылды тосуп алып, эски 2018-жыл менен коштошобуз. Достор, 2018-жыл кимдер үчүн жемиштүү жылдардан болсо, кимдердир кайгылуу жылдардан болду десем мен адашпаган болом. Мисал катары алсак, 2018-жылда кыргыз элибиздеги атактуу инсандардын көбү каза болуп калды. Албетте бул баарыбызды кайгыга салды. Албетте бардык өткөндөрдү жайы жаннатта болсун деген каалоо тилектер менен достор, ошол 2018-жылда каза болуп калган жалпы кыргыз журтчулугунун атактуулары жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Эгер видеону көрүүгө даяр болсоңуз, анда биз бүгүнкү видео ролигибизди баштадык. Дагы бир нерсе, эгер биздин каналыбызда сиз биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз жана ошондой эле биздин каналга колдоо иретинде лайк басканды дагы унутпаңыз. Демек, биз бүгүнкү программабызды баштадык. Эки миң он сегизинчи жылы Кыргызстан оор жоготууларга туш болду. Алардын арасында маданият кызматкерлери, эл өкүлдөрү, министр, дүйнөлүк сулуулар сынагынын жеңүүчүсү да бар. Биздин канал маркумдарды эскерип, алар тууралуу топтолгон маалыматтарды жарыялайт. Ушул жылдын 2-январында Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Калмаматов каза болгон. Калмаматов 1972 жылы Ош облусунун Алай районунда туулган. Маркумдун артында жубайы жана 9 баласы калды. Он 2-июнь күнү Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Нурланбек Кыдыкеев каза болгон. Болжолдуу маалыматтарга караганда, Кыдыкеев Стамбулда дарланып жаткан болчу. Ал Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетине мүчө болчу. Эки миң он сегизинчи жылы 2-июнда саат 22:00 чамасында Каракол Чолпон ата балык чоуна жолунун 52 чакырымында, тактап айтканда Чоктал айылынын аймагында жол кырсык болгон. Равон Нексия өчүлгүсүндөгү унаа жолдун четиндеги мусулмандардын көрүстөнүндөгү пескоблоктон тосулган тосмону сүзүп, жараксыз болуп талкаланган. Бул унаадан бир адам каза болуп, 2 эркек киши жаракат алганы маалымдалган. Андан көп узабай окуя болгон жерде көз жумган жүргүнчү, дүйнөлүк сулуулар сынагынын жеңүүчүсү, Кара Балта шаарынын 1987 жылы туулган тургуну Сания Шакирова экендиги такталган. 7-июль күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Дүйшөн Бөйдөбатов көз жумду. Сахналаштары билдиргендей, 69 жашында каза болгон актер инсульт менен жабыркап, акыркы күндөрү убактысын үйүндө өткөрүп келген. Акыркы сапарга 9-июлда өзүнүн айылында Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун 3 эмчек айылына узатылды. Июль күнү Азаттык радиосунун илектөөчү журналисти Уланбек Эгизбаев Чолпон Ата шаарында көз жумган. Ал Акын пансионатында эс алып жатканда көлгө чөгүп кеткен болчу. Маркум 24 июлда өзү өскөн Кочкордун Көкжар айылында 28 жашында акыркы сапарга узатылган. Анын артында ата-энеси, тун нарестесин күтүп жаткан кош бойлуу жубайы жана 4 эжеси калган. Журналисттин өлүмүнө байланыштуу Акын пансионатынын администрациясына жана 3 куткаруучуна карата кылмыш иши козголгонун 17 августта Бишкекте өткөн маалымат жыйында Ички иштер министрдин тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Нуржан Утемисов билдирген. Анын айтымында кылмыш иш 258-берененин негизинде коопсуздуктун талаптарына туура келбеген кызмат көрсөтүү боюнча козголгон. Журналист каза болгондон кийин
эрдик медал менен сыйланган. Медалды президент Сооронбай Жээнбеков маркумдун ата-энесине тапшырган болчу. Мамлекет башчысы журналисттин туугандарына жана Уланбек Эгизбаев менен иштеген Азаттык радиосунун чыгармачыл жамаатына көңүл айтып, мага да Уланбектин өлүмүнөн кийин сиздер менен жолугушуу оор болуп турат. Ата катары сиздердин кайгыңыздарды жакшы түшүнөм деген. 10 октябрь күнү Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл көз жарган. Ал уулун Бишкек шаарындагы төрөт үйлөрдүн биринде жарыкка алып келген. Улан менен Сапаргүлдүн үйлөнүү тою 2017-жылдын октябрь айында өткөн эле. Теле алып баруучу Тамада диджей, маданиятка эмгек сиңирген кызматкер Салтанат Саматова 15 августка караган түнү 46 жашында дүйнө салган. Салтанат Саматованы КТРКнын имаратынын алдында акыркы сапарга узатышып, Бишкектеги Ала Арча көрүстөнүндө жерге берилген. Ал 6 жылдан бери рак илдети менен күрөшүп, акыркы күндөрүн үйүндө өткөргөн. Анын артында жолдошу, кызы жана уулу калды. Салтанат Саматова 1972 жылы 1 мартта төрөлгөн. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектебинде, Ишеналы Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыкалык факультетинде билим алган. Эмгек жолун радиодо алып баруучу болуу менен баштап, бир катар белгилүү теле долбоорлордун да алып баруучусу болгон. Маркум буга чейинки маектеринде дарыгерлер ага рак деген диагноз коюшканын айтып, рак өлүм эмес, ал айыгат, мен 98% жеңдим деген эле. Программаны жыйынтыктап жатып, дал ошол сөздөрдү айтып өтсөм, бул дүйнөдө баарыбыз конокпуз. Бир күн баарыбыз бул дүйнө менен кош айтышабыз. Андыктан ар дайым бири-бирибизди сыйлап, урматтап, ата-энебизге жакшылык кылып калайлы. Себеби дал ошол күн сиздин же менин акыркы күнүм болушу мүмкүн. Сиздерге узун өмүр жана ден соолук каалап, бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз.